Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 14 август 2025 жыл мен сиздерге жердин аянты 5 соток болгон ушул 2 кабаттуу сатылуучу даяр үй жөнүндө информация бермекчимин. Жери 5 соток, кызыл китеби бар, документтери так. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, суу, свет, газ, местный септик бүт бардыгы бар экен. Даяр үйлөрдүн бири. Кийим кечеңиздерди алып келип эле Кудай буйрса жашай бере турган үй экен. Шаардын кире беришиндеги ушул арканы билесиздер. Аркадан Фуркат тарапка 200 метр жүргөндө бул жакта Адыгене соода борбору. Ошонун эле бет маңдайындагы мына бул көчө менен киресиздер. Шлагбаум бар. Өтүп жүрүп барсаңыздар сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө дагы келип калдым. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү даяр 2 кабаттуу сонун үй экен. Кийим кечеңиздерди алып келип эле жашай бересиздер. Үйдүн 4 тарабы мына ушундай пескабол забор менен тосулган. Бул жакта ворота орнотулган и мына забор менен дагы тосулган. 4 тарабы тосулган мындай айтканда. Үйдүн жери 5 соток, кызыл китеби бар. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, бул жерде таза суу бар, свет бар, природный газ бар и үйдүн местный септиги дагы бар. Бир эле центральный канализация жок, туугандар. Калган бардыгы бар экен. Так. Мына туугандар, киргениңиздерде оң тарапта ушундай бош орундук. Бул жагы болсо санузели, жанында сыртка жатканасы, үйдүн алды стяжка болгон. Солго бурулсаңыздар, мына өзүнчө эле бир жашыл зона, көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилген. Мына кранта орнотулган, суу чыгат. Бир эле центральный канализация жок, туугандар. Калган бардыгы бул жерде бар. Газ, суу, свет, местный септик, 2 кабаттуу үй, 8 бөлмөдөн турат. Ылдый тарабы 4, өйдө тарабы дагы 4. Ремонтор жакшы. Кийим кечеңиздерди алып келип эле жашай бере турган даяр үйлөрдүн бири экен. Так. Анан подвалы дагы бар. Подвалынын высотасы 2 метрге жакын. Мындай кирсеңиздер башыңыздар деле тийбейт. И освещение дагы бар. Кечиндесе үйдүн алды короосу жарык болуп турат, Кудай буйрса. Анан ар бир кабаттын ортосуна монолит плита ташталган. Бышкан кирпич. Жакшы качествода салынган үйлөрдүн бири экен. Ушундай көрүнүштө. Эми жүрүңүздөр. Үйгө кирип, үйдү көргөзөйүн. Анан чыгып, кошумча курулуштарын дагы секин-секин көргөзөм, туугандар. Жакшы. Сиздер болсо лайктан басыңыздар. Дос, таныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Бронированный эшикти ачып кирип келе бересиздер. Ээлери толугу менен ушул Бишкекке көчүп атат экен, туугандар. Жумуштарына байланыштуу. Ошол эле себептен сатка койгон учуру. Так барыңыздарга эле кызык болот, эмнеге сатып атат экен деп. Ошол. Бул биринчи комната болуп калат. Анан домдогудай условиялар кылынган деп жана сиздерге айттым го. Бул жактагы эшикти ачсаңыздар, бул жагы ошо санузели. Аристон, стиралка, унитаз, душевой кабина, бүт бардыгы бар. И сырт жактан деле мына эшиги бар экен. Санузелге кирип чыгып турганыча, анда эле көргөзүп берем. Вариант абден жолдоруна келе турган болсок, ал жагын ээси менен сүйлөшүп көрөсүздөр. Машинаңыздар болсо, машинаңыздарды деле айтып көрсөңүздөр болот. Машинаңыздарды берип, үстүнө доплата кыласыздар, албетте эле. Кухняга кошумча эшик мына жактан бар. Газ кирген. Так, эми жүрүңүздөр. Оңго бурулсак, бул дагы бир комната өзүнчө. Кондиционер бар. Ремонту жакшы, жарык сонун болуп турат. Так, эми лестница менен өйдө тарапка чыга жүрүңүздөр. Бөлүп төлөө жолдору дагы бар экен. Мисалы, үйдүн 80% акчасын берип, калганын 1-2 айда берсеңиздер дагы болот экен. Ошону дагы айтып кой деди. Так, өйдө тарабы деле ошол сыяктуу 4 комната. Мен сол тараптан баштай берейин, жүрүңүздөр. Так, мына. Айнек терезелери пластик. Анан туугандар, 2 кабаттуу үй ушунусу менен жакшы. Экинчи этажына чыксаң, үйдүн, көчөнүн буш-буштары, кошуналардын үйлөрү көрүнүп турат, Жакшы. Так, бул жак болсо дагы бир комната. Жалпысынан 8 комнатадан турган 2 кабаттуу үй. Так, бул жак дагы бир комната. Мына туугандар. Эми жүрүңүздөр, лестница менен ылдый тарапка түшөйлү. Туугандар, колдон келишинче мына 2 кабаттуу үй жөнүндө маалымат бердим.
Эми телефондо бүтө турган иш эмес. Кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп, информация алып таанышып кетесиздер. Так, бул жакта болсо ошо кошумча курулуштары сөрү деп койсом болот. И мына жагы жашыл зона. Көчөттөрдүн түрлөрү эгилген. Анан эки кабаттуу үй, подвалы дагы бар. Мына жакта. Высотасы ошо 2 метрге жакын. Анан ар бир кабаттын ортосуна монолит плита ташталган. Мындай айтканда жакшы эле качестводо салынган үйлөрдүн бири экен. Сиздер мына воротаны ачып оңго бурулсаңыздар, мына жакта жана санузел бар дедим го. Жүрүңүздөр бул жактан кирип көргөзүп коюн, жана ээси болуп калып, анча көргөзө албай калдым. Мына стиралка, душ, бүт бар да ушул жакта. Местный септикке туташтырылган. Бул жак ошо сыртка жатканы, үйдүн сырты. Эми туугандар, үйдүн баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, $129,000 бааланды үй. Анан кеми бар. Ээсинин номери экранда жазылып турат. Өзү менен сүйлөшүп соолашасыздар. Барыңыздарга не дейбиз эми, ийгилик.